Assalamu alaikum, урматтуу съездин катышуучулары, арыбаңыздар, урматтуу мекендештер. Бул жылы бүт дүйнөнү каптаган, биздин өлкөгө да өтө оор залакасын тийгизген пандемиянын кесепетинен 1500 мекендешибиз, башкача айтканда, ата-энелерибиз, агаларыбыз, жоро жолдошторубуз курман болушту. Күтүүсүз ажалдан каза болгондордун урматына, жаркын элесине мен ушул жерде съездин катышуучуларынан суранам, 1 минутта туруп эскерип коелу. Рахмат. Урматтуу кыргызстандыктар, азыркы учурда өлкөбүздө өтө оор кырдаал. Бирок Уинстон Черчилль айткандай, кризис бул жаңы мүмкүнчүлүктөр. Өлкө кризистен чыгып, өнүгүү жолуна түшүшүнө толук мүмкүнчүлүк бар. Мындай учурда саясий эрки жогору, кылчактабаган, тайманбас, тажрыйбалуу парламент керек. Демек биз күзүндө экинчи легендардуу парламентти түптөшүбүз зарыл. Биз канткенде легендардуу парламентти кура алабыз. Биринчиден, жогорку кеңешке чечкиндүү саясатчылар, билимдүү, тажрыйбалуу, эң негизгиси, өз принцибинен эч качан тайбаган мамлекетчил инсандар шайланышы керек. Ошондо гана биз көз карандысыз эркин парламент куралат. Экинчиден, парламенттик көзөмөл астында эффективдүү башкаруу системасын түзүү менен бардык бийлик бутактарын, ашыкча структураларын кыскартуу менен, ошондой эле административдик территориялык реформа жүргүзүү бүгүнкү күндө өтө зарыл жана учурдун талабы деп эсептейм. Үчүнчүдөн, жаңы парламент мыйзамдын үстөмдүгүн жана адам укуктарын толук кандуу камсыз кылуу үчүн улуттук коопсуздук, ички иштер органдарын жана генералдык прокуратуранын үстүнөн парламенттик көзөмөлдү күчөтүшү зарыл. Мен ишенем, ушул 3 принципти бир гана бүгүнкү бүтүн Кыргызстан партиясынын туусунун астында бириккен азаматтар гана ишке ашыра алат деп ишеничтүү айта алам. Урматтуу мекендештер, жакын арада боло турган шайлоо бул адал менен арамдын, абийир менен байлыктын күрөшү болот. Парламенттик шайлоонун алдында ар бир жаран өлкөбүздүн келечегин өз добушу менен аныктайт. Улуу жазуучубуз, агабыз Чыңгыз Айтматов айткандай, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Мамлекетибиздин мекендештерибизге кайрылып кетем учурдан пайдаланып. Жалган убадаларга, урдалган акчаларга азгырылбай, жүрөгүңүздөр менен, бир ар намысыңыздар менен добуш бериңиздер. Ошондо гана биз кыргыз мамлекетин өнүктүрүп, гүлдөтүүгө жол алабыз. Бул мен бүт жашоомду укук коргоо органдарынын арнагам. Мамлекетибиздин патриоту катары мен бүгүн бүтүн Кыргызстан партиясы менен жогорку кеңешке аттандым. Жөнөкөй сөз менен айтканда, элдик генерал, элдик партияны тандады. Мен толук ишенем. Элдик генералдар бар жерде дайыма жеңиш болот. Мен бул сөзүмө жооп берем. 4 октябрда Адахан Кимсанбаевдин партиясы 1-чи орунда келет. Бул учурдун талабы. Бизде эч качан коркуу болбош керек. Уюшулган кылмыштуу мен билем. Мыйзамды уруу дейт. Эң коркунучтуусу галстук тагынып кабинетте отурган уруулардан коркуу керек. Биз келе турган болсок, 2 жыл, 3 жыл эмес, 1 айдын ичинде бардык өз ордуна чөт. Мен буга офицердик ар намысы менен чоң тирек болот деп ишеничтемин. Тартип сактаган, мыйзамдын үстөмдүгүн өкүм сүргөн, адам укуктарын бийик турган, коррупция жана уюштулган кылмыштуулугу жок, чегара маселелерин тынчтык жолу менен тез арада чечкен, өнүккөн мамлекет курууну каалайм. Ал үчүн терең өзгөрүүлөрдү тез арада иш жүзүнө ашыруу керек. Бийликтин 3 бутагына кандай гана
reforma керек ekенinde, al reformanı bizdin komanda жасай ала turganın bilem, sezem, jana işenem. Oşonduktan өлkөбүздүн келечеги үчүn жеке жоопкерчилигимди сезип, бүгүнкү күнү өз чечимимди кабыл алдым. Мен эч качан кайгырбайм. Урматтуу мекендештер, эң негизгиси качан мамлекетибизде темирдей тартип, тынчтык, туруктуулук өнүгүү болот. Качан гана жерге бизде ар бир жарандын улутуна, уруусуна карабай, жүрөгү Кыргызстан деп соккондо гана болот. Ошону менен катар, Манас атабыздын керезин айткандай, мамлекетибиздин бүтүндүгү, элибиздин биримдиги, бардык улуттун ынтымагын чыңап, биз биргеликте партиялаштар менен өнүгүп, өсүү жолу менен, тынчтык жолу менен улуу Кыргыз мамлекетин түзөбүз деп ишенимдүү айта аламын. Кудайдын буйругу, элдин батасы менен көздөгөн жеңишке, коюлган максатка жетебиз. Жараткан өзү колдоп, бүтүн Кыргызстанга жол ачсын, барыңыздарга ийгилик.